Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hurmatlı Müslüman birtavandar, azırkı күндө Manasatan arbagı же болбосо башка деле арбактар колдосун же болбосо арбактар уурсун деген ушул маселе соц тармактарда кеңири таркап, туура эмес түшүнүктөр таркап атат. Ошондой эле кээ бир умра башчылар саатсыздыгынан Хадича энебиздин мүрзөсүнө тияка барып сурап, балалуу болбогондор сурасын дегендей ушул сыяктуу маселелер таркап атат. Эми бул маселелерди негизи коркунучтуу ширк маселе, бул ширк болуп эсептелинет. Ушуну ширк экендигин түшүнүш үчүн биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дининин негизинде мындай тарыхты карап көрүшүбүз керек да. Пайгамбарыбыздын кезинде пайгамбарыбыз мушриктерди дават кылып келгенде алар эмне себептен каршы чыгышкан пайгамбарыбызга, эмне себептен душмандык кылышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер Аллах Таалага ибадат кылышчу. Аллах Таала жаратат, Аллах Таала ырыскы берет, Аллах Таала өлүм берүүчү, жашоо берүүчү деп ишенишчү. Бирок ошол эле учурда Аллах Тааладан башка нерселерге Аллах Таалага шерик кылып, ибадат кылып сыйынышчу. Алар ошол сыйынган нерселеринде, буттарынын ичинде ошо олиялардын, салих адамдардын арбактары бар деп ошолорго жакындашчу. Жана ушул жакындаганда эки максатта жакындайт эле. Мындай ибадат кылып ошолорго ибадатты арнаганда эки максатта арнашат эле. Биринчи максаты ошолор бизди Аллах Таалага жакындатат. Мындайча айтканда биз күнөөкөрбүз, түздөн түз Аллах Таалага ибадат кыла албайбыз, сыйына албайбыз. Эгерде ошолорго ибадаттын түрүн арнап, ошолорго дуа кылып, ошолордон сурай турган болсок, алар биздин дуабызды Аллах Таалага көтөрөт, батыраак жетет, кабыл болот деп, алар ибадатты ушундай максатта арнайт эле. Аллах Таала бул жөнүндө Куранда Зумар сүрөсүндө айтат: "Аля лиллахи динул халис, валлазина тахазу мин дунихи аулия, ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа." Чыныгы калыс ихластуу дин Аллахка гана таандык. Ал эми Аллахтан башкага сыйынгандар эмне дешет? Биз буларга сыйынуубуздан максатыбыз жалгыз алар бизди Аллах Таалага жакындатат деген максатта гана сыйынабыз дейт. Демек Аллахтан башкалар жаратат деген максатта эмес. Аллах жаратуучу, бирок булар бизди ошол Аллахка жакындатат, биздин дуаларыбызды көтөрөт, ибадатыбызды көтөрөт деген максатта эмне сыйынышат эле. Экинчи максаты болсо, ал ушул арбактарга биз ибадаттын түрлөрүн арнай турган болсок, анда алар бизди кыяматта Аллахтын алдында шафаат кылат дейт эле. Шафаат дегенде максат ошол биз эгерде тозокко түшүп бараткан болсок, алар Аллах Таалага айтышып, Аллахым буларды кечир деп ортомчу болуп, тозоктон кутулуп бейишке кирүүбүзгө себеп болот деп ошолорго ибадаттын түрүн арнашат эле. Аллах Таала бул жөнүндө Юнус сүрөсүндө айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядурруhum ва ла янфa'uhum ва якунуна хаулаи шуфа'уна индаллах." Аллахтан башка зыяндагы, пайдадагы бербеген нерселерге ибадат кылышат, сыйынышат, жана алар бизди Аллахтын алдында шафаат кылат деп айтышат дейт эле. Демек, алардын ошо сыйынган максаты Аллахка бизди биринчиден дуаларыбызды сыйынганыбыз жеткирет, бизди Аллахка жакындатат дейт эле, жана ошондой эле кыямат күнү бизди шафаат кылат дейт эле. Жана ошолордун сыйынганы, ибадатынын түрү кандай болгон? Алардын Аллахтан башкага ибадат кылганда ибадаттарынын түрү эң негиздүүсү дуа кылуу болгон. Дуа дегенде ошолордон балалуу болбой жатса, бала сурап, муктаждыктарын сурап, бир зыяндан тоскоол болуп кетирүүсүн сурап, жана согуштарда ушундай колдоо сурап, жардам сурап, ушул сыяктуу ибадаттар кылышчу. Жана ошолорго арнашып курбандык кылышчу, кан чыгарышчу, ошолорго ардап назыр кылышчу. Ибадаттардын эң негизги ибадаттары ушундай болгон аларга. Азыркы учурда Манасатадын арбадан колдоо сурай турган болсок, же ал каргайт десек, же Хадича энебиздин мүрзөсүнө барып ушундай сурай турган болсок, дуа кылып сураган болсок, мына дал ошол эле мушриктердин кылып аткан иштерине кайталаган болобуз. Мушриктердин учурунда дагы ошол дуа кылып, балалуу болбой жатса, бала сурашып ушундай кылган. Ал дагы ошол эле максатта. Муну эгерде биз күнөөкөрбүз, түздөн түз Аллах Таалага сыйына албайбыз, ошолор аркылуу кылсак, дуабыз батыраак кабыл болот десек, жана айтып өткөндөй эле ал мушриктердин максаты да ошондой болгон. Ошого карабастан Аллах Таала аны ширк, силердин кылганыңар ширк деп атады. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды мушриксиңер деп атады. Жана мунун мааниси кыямат күнү шафаат кылат деген мааниде дей турган болсок, бул деле ошол эле мушриктердин кылган амалы болуп эсептелинет. Бул нерсе ширкил васайт деп коет, ортомчу кылуу. Аллах Таалага түздөн түз сыйынбастан бирөөлөрдү ошентип ортомчу кылып сыйынуу, ошолорго ибадаттын түрлөрүн арноо, бул ширк экендигини жалпы алымдар эскерип кеткен.
Төрт мазхабта дагы, биздин мазхабыбызда, Ханафи мазхабында дагы, башка мазхабтарда деле фиқх китептеринде бабул муртад, ошол динден кайтып кеткен, кафир болуп кеткен дегендердин бөлүмүнө эскеришет. Ким Аллахтан башкага ибадат кылса деп, ибадаттын түрлөрүн эскерет, дуа кылып сураса, назыр кылса, курбандык кылса деп. Ошол дуа кылуу аларга ибадат кылуу болуп эсептелинет. Эми эмне себептен ширк болду буга? Мана Сатандан арбаандан колдоо сурасак, жардам сурасак, бала сурасак, эмне себептен ширк болот десе, анда биринчиден ошол дуа деген бул ибадат. Дуа деген ибадат, ошол ибадат жалгыз Аллахтын акысы, ал жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муснад Ахмадта келген хадисте айтат: "Ад-дуа хуа ибада". Дуа мына ошол ибадат дейт. Жана ошол хадисте айтып туруп айтты: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум иннал лазина ястакбируна ан ибадати". Ушул аятты окуду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа ушул ибадат деди дагы, артынан ушул аятты окуду. Аллах Таала айтып атат: "Раббыңар мага дуа кылгыла, мен силерге дуаңарга жооп берем" деди. Жана мага ибадат кылуудан, сыйынуудан текебирчилик кылгандар, алар эмне кордолгон абалда тозокко кирет деди. Демек, бул аятта Аллах Таала ошол дуаны ибадат деп атап атат. Дуа ибадат болгондон кийин ошол ибадатты мана Сатан арбага арнасак дагы, башка бирөөгө арнасак дагы, ал ширк болот. Аллахтын акысыны башка бирөөгө арнаган үчүн ширк болот. Экинчиден эмне себептен ширк болуп атат? Ошол арбактардан колдоо сураганда, Айша энебизден болсун, Хадича энебизден болсун, дуа кылып сурай турган болсок, анын мааниси эмне? Ошол сурап аткан адамда ушундай ишеним болот. Бул кайсы жерде болсо дагы сурасаң угуп турат, менин сөзүмдү түшүнүп турат деген ишеним келет. Ал кыргыздар дуа кылса дагы, өзбек дуа кылса дагы, арабы дуа кылса дагы баарын дуасын угуп турат жана ошол дуабызга жооп берет деген ишеним болот. Мындай сыпат адамдардын тилдерин айырмасына карабастан жана алыс жакындыгына карабастан баарын бир заматта угуу сыпат бул жалгыз Аллахка гана таандык. Эгерде ошол заттар, Хадича энебиз болсун, Мана Сатан арбаа болсун, тирүү болсо дагы мындай сыпатка ээ болмок эмес. Тирүү болсо дагы орус тилде сүйлөсөң ал түшүнбөк эмес. Демек, баардык тилдерди бир заматта угуу, алыс жакындыгына карабай угуу жалгыз Аллахка таандык сыпат. Ушул сыпатты Аллах Тааладан башкага арнаган болуп эсептелинет дагы, ошон үчүн бул ширк болот. Аллах Таала бул жөнүндө көптөгөн аятта айткан. Фатир сүрөсүндө айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир". Аллах Тааладан башка дуа кылып сураганыңар дейт, алар бир чел кабыкка да ээлик кыла албайт дейт. "Ин тад'ухум ла ясмау дуаакум". Эгерде силер дуа кылып сурасаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. "Валау сами'у мастажабу лакум". Алар уккан учурда дагы, алар силерге жооп бере албайт дейт. "Ва яумал қиямати якфуруна биширкикум". Жана кыямат күнү силердин ошол кылган ширкиңерге алар кафир болот. Мындайча айтканда, алар четке кагат ошол ширкиңерди. Бул ширктен биз арыбыз деп четке кагышат дейт. Аллах Таала бул аятта ошо Аллахтан башкадан дуа кылып сураганды ачык айкын ширк деп атап атат. Башка аятта келет: "Инналлазина тад'уна мин дуниллахи ибадун амсалукум". Силер Аллахтан башка сыйынып атып дуа кылып сурап атканыңар, алар силер сыяктуу эле пенделер дейт. "Фад'ухум фальястажибу лакум ин кунтум садиқин". Кана дуа кылып көргүлөчү, чынчыл болсоңор эгер, ошолор силерге жооп берет экен дейт. Демек, Аллах Таала ачык айкын ушул арбактардан же башкалардан колдоо сурап дуа кылууну ачык айкын ширк экенин баяндады. Аллах Таала Куранда биринчиден өзүнүн жалгыздуулугуну, өзүнүн улуктуулугуну, өзүнүн ысым сыпаттарını баяндаганчалык жана ошондой эле ширкти баяндаганчалык ачык айкын башка эчтекени баяндаган эмес. Эң көп Аллах өзүнүн улуктуулугун, жалгыздуулугуну, жалгыз Аллахка кулчулук кылгыла, жалгыз Аллахка сыйынгыла деп ачык айкын айтып кеткен. Жана ошондой эле көптөгөн аяттарда ширк амалдарını ачык айкын айтып кеткен. Ширк бул өтө коркунучтуу амал, эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Ошон үчүн мындан чоңунан да кичинекейинен да сак болушубуз керек. Арбактардан колдоо сурадан, арба курат деген сөздөрдөн жана Аллах Таала менен өзүбүздүн ортобузга бирөөлөрдү ортомчу кылып сыйынуудан, ар кандай ушундай ширк болгон сөздөрдөн сак болушубуз керек. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих". Чынында Аллах Таала ага ширк кылуучуларды кечирбейт деди. Башка аятта айтат: "Иннаху ман юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар". Чынында ким Аллахка ширк кыла турган болсо, Аллах Таала ага бейишке кирүүнү арам кылды, жана ошондой эле анын баруучу жайы тозок дейт.
Ошон үчүн ушундай ширк болгон сөздөрдөн дагы, ишенимдерден дагы, амалдардан дагы, чоңунан да кичинесинен да баарыбыз сак болушубуз керек. Аллах таала баарыбызды ушундай нерселерден алыс кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.